Жөнөкөйлүк менен жумшактыгы бар адамга жана уяты бар адамга, момунга эч бир адам жетпейт, субханалла. Бай адам дагы, билимдүү адам дагы, субханалла, карала, мансаптуу адам дагы жөнөкөй, жумшак, анан уялчак адамдын жанындачы эчтеке көрүнбөй калат анын. Байлыгы дагы, илими дагы, субхан, керек болсо сулуулугу да көрүнбөй калат. Анткени адамды бул жөнөкөйлүк, жумшак жана уялчактык дайыма сүрдүү кылып көрсөтөт жана сулуу кылып көрсөтөт. Ушундай. Ошол себебинен эмне үчүн баарды келди, мисалы эркек менен аял, бирөө үйлөнөм десе, бирөө аял алам десе, күйөө этем десе, эмне үчүн такыбачылыгын карагыла деп айткан? Алладан бир адам Алла менен болгон мамилесинде эмес, авалки субхан Алла менен кылган мамилеси дагы бар. Ошол эмеде субхан жашоодо анын эң чоң адамдар менен кылган мамилесинде эмнекен? Жанагы адамгерчилик бар. Адамгерчиликтин эң биринчи мындай өмеси омурткасы бул уялчактык болуп эсептелет. Ушундай. Ошону сен айтпайбы? Кудайдан уялбасаң, каалаганын кыла бер дейт. Бул деген сөз мындай башың менен, төбөң менен жер төбөң менен бас деген сөз, жер мененчи. Төбөң менен бас жүрөр, субханалла. Каалаганын кыла бер, акыры тузакка түшөсүң деген сөз.